sılap sıypap atıp jini gelsem sılap sıypap gözünden beri mынан kaçıp жүрүp акыры өзлөрү мынан жакындайт. Келбети эле мындай укмуштай көрүнүп турат да, сулуу болуп. Булар өзлөрү суранып калат. Ат байгеге дарай болгондо. Ушунда алып качып, өзү чуркагысы келип, ойноп, секирип суранат байгени. Аттан жыгылып, ооба Токтогул 150 жылдыгында жыгылып, бели менен 2 жаракат кетти. Бул бактору. Бактору биздин колдо тапталып атканына 3 жыл болду. Тайында келип берди. Бизге келгенден кийин хажайын сатып келген Бишкектен. Доморожка, ата-энеси таза кандуу асыл тукумдардан. Тайында келип биринчиле байгесинде тай чемпионат ушу Ошто өткөндө 5-орунду ээлеген. Одан кунанында ошончо чабылбай кунанында чабылды, кунанында бир месте алды. Анан быйыл Ноорузда Күнүнө канча жем бересиз? Күнүнө 2 мал жем жейт. 8 кило жем жейт да. Абет саар менен эртең менен туруп эле суугарып 1 саат асып коебуз. 1 сааттан көтөрүп койгондон кийин 1 сааттан тазалап неме кылып анан машыктырып келебиз. Машыктырып келип кайтара да 1 саат асып коюп, одан тазалап 12-лерде от койгошок, 1де суугарып, абетте жем беребиз. Ошо боюнча дам алат аттар. 5ке чейин. Саат 4тө чөп салынат, 5те кайтара мына күн неметилгенден кийин салкында кайтара бастырып айлантып коебуз, жетелеп. Саламатсыздарбы Тескабар Ньюстун көрүүчүлөрү, бүгүн биз сиздерге дагы ушундай күлүк аттарды таптоонун сырын жана атты тандаганда эмнелерге көңүл буруш керек ошолор тууралуу айтып беребиз. Ал үчүн мага жардамга 40 жылдан ашуун убакыттан бери атты таптап саяпкер кылып иштеп келген Ырыскелди ага жардам берет. Тандаганда 2 ситуацияга каралат. Биринчиле караганда келбет баш какшөөк болуш керек. Кулак жакын камыш кулактан болуш керек. Мынасы ганаж ачык болуш керек. Мына кол бата турган дыхалкага неме. Анан мына сери бийик болуш керек холка. Анан бут келет. Бут. Мына пястар ничке болот. Мына жакын болуш керек ушулар. Пяткалары. Анан дагы өтө чистокровныйлардын мына щеткалары деле жок болот мына. Келбети эле мындай укмуштай көрүнүп турат да, сулуу болуп. Сулуу болуп, анан ата-энесине карайбыз көбүнчө. Атасы канча байги уткан, апасы канча уткан, каерде уткан, кайсы шаарда, каерлерде. Булар азыр мунун ата-теги, мунун апалары Польшадан келген күлүктөр. Аталары чистокровный Россиядан келгендер, бирок булар доморожка болуп Бишкекте туулган күлүктөр. Өзүбүздө Кыргызстанда туулган күлүктөр. Ошолордон ошактан урууга алып келип биздин Кыргызстандын жакшы немени саяпкерлери ошактан таап келет. Ошактан жакшыларын тандап келип, анан бул жерден урууга алышат да. Биз да ошо жактан сатылып келген бул тайында. азыр бул канча жашта? Бул 3 жашта. 3 жашта. Булардын тамагында эмне өзгөчөлүктөр болот? Күлүк менен абышны жөнөкөй аттардын. Эми буларга сулуу берилет. Сулуу, кебек, анан дробленка, арпанын тартылган берилет, аралаштырылып. Кичине сахар кошобуз. Ушу жеш үчүн. Тукум кошобуз, кичине 1-2те. Ошолор менен кичине мунун азыктарында күчүндө бериш керек да, күчтүү бериш керек да. Анан күнүгө тренировка кылыш керек. Биздин өзүбүздүн эле адам баласы тренировка кылат го, боксерлор болуп, футболисттер күнүгө тамакты күчтүү жеп, каттык тренировка болгондой эле буларга дагы ушу тамагын таза беделерди берип, таза неме жемдерди берип, тоютун каттык кылып, тоюттан кийин ушу сабызбы, алмабы, не пышыкчылык болсо ошол пышыкчылыктан бериш керек. Колдон келсе баарыбыз деле берилет көп жерде. Бизде дагы эртең өзүбүздүкү пышкандан кийин биз беребиз. Ар немени витаминдин өзүнүн маалында бериш керек да буларга. Ошодон анан ат өзүнө бүт витаминдерди топтоп, өзүн неметип, анан чуркайт да. Муну карабасаң
мындай тойтун карабасаң бул чуркубайт. Мынау жери аябай эндүү экен да. Эndi ганаж кол батат да ошо. Жаактары, тиштерин дагы карайсыздарбы? Олар эми бизде азыр жаш менен каралып чабылат. Тайды тайдай тай менен чабат, кунанды кунан менен чабат. Анан быштыдан баштап 20 жашка дейин чогуу эле чабыла берет. Старший возраст деп коет. Тай менен кунанды гана тишине текшерип киргизет да, калганын текшербейт. Бүт чогуу эле чабыла берет. Атты чапкандан кийин кандай кылып эс алдырыш керек? Кээде билесизби, аттарды улакка чапкандан кийин көбүп калышат го. Ол ошо көбүп калган дара эмес аттар да, дара эмес. Дарайлап туруп, жакшы суутуп, өтө тойгузбай байгеге алып чыгыш керек да. Өзүнүн тойтун тойгузуп берсең, тойгузуп алып чыксаң, ол чуркубайт, ат ишип кетет, жыгылат. Ошого да оюнга чейин ошо машыктыруу канча километр, ошо километрди бир 3 жолу, 5 жолу тере алып өтүш керек, жабылап. Ат чүтелерин алып салыш керек. Ат өзү жеңилдейт, ошого растанат. Анан только сулуу менен апарыш керек оны. Сулуу жеңил отурат. Ичиндеки майларды полный алып салып, тышкы келбетине неме сулуулугун алып чыгып коет да, ошо сулуу менен багыш керек да. Жүгөр менен, мака менен чаба албайсыз. Ол өтө оор. Арпа да оор келет, будай да оор келет. Булар өзүлөрү суранып калат. Ат байгеге дарай болгондо. Ушунда алып качып, өзү чуркагысы келип, ойноп, секирип суранат байгени. Муну менен ушу сүйлөшкөндө эле ат дайын болгондо өтө жеңил болуп, өтө өзү ойноп, суранып байгелерди алып качып секирип ойнойт жөнүндө. Буту жерге тийбей калат. Ошондо алдап ошо байгеге чейин алдап байгени көргөндөн анан байгеден чарчайт. Анан 1-2 күн дам алтабыз, жетелеп, дам алтып. Булар деле кадимкидей сүнсөйрөк. Кадимкидей. Ошо байгеден кийин тренировкадан 4 бутун жууп, кол бутун жууп жетелеп койсоңуз, баягы чарчоосу кетип бир жакшыны болуп ойноп калат кайтара секирипчи. Биз деле бети колубузду жуубуз го. Буларды муздак сууга алып келип 5 мүнөт чайкап, ана буттарын мунадан бияктарын ылдый. Тизесинен ылдыйларын чайкап, терлерин неметип койсоңуз муздак сууга өтө сонун болуп калат. Чарчоосу кетип, секирип кайтара сонун болуп калат. Буларды кышта кантип карайсыздар? Кышындасы бир эле мал минилет. 2 мал жем берилет саар кеч. Баягы тоң коюп үргенде анан кийин аттарды минебиз. Тоңдон минсеңиз ана туяктарына баягы жүрөктөргө тоң тийип жарат. Буттарына муз тоң кесип коет. Буга каттуу секирип ойногондо мындай чалынып кетиши мүмкүн, неметип кетиши, мүдүрүлүп кетиши мүмкүн. Ошондойдо опасный да, биз ондай тоңголоктон минбейбиз. Абетте гана ушу саат 1-лерде коюп үргенде суук. Ошол маалда минебиз, анан мындай каттык борон чапкан болсо да минбейбиз. Ол күнү дам алтып коебуз, одон көрөкчү. Ана каттык суук болуп атканда мындай минилбей калса, жабы таштап, секин бастырып коебуз, буту колун жазып турсун деп. Така эмнелерден коргойт? Така бүт ушу туяктары сынып кетет да, муну ташка тийгенде, жаман жерди басканда, мына ташка көбүнчө таш тепсегенде туяк сынат. Одон ол керексиз болуп калат да. Бул кылган мээнетиң туягы сынгандан кийин 1 жыл өсүп, неметичекти кайтара ишиң аркага кетет да. Ошон үчүн таканы ар ай сайын жаңылап, анан дайындайбыз. Азыр аттардын баасы кандай болуп атат? Баасы кымбат. Буларда цена жок. Канча пайга утса, мисалы үчүн, миллионго деле бербейт да. Миллионго кайтара өзүңүз сатып аласыз, onu сатылбайт. Булар азыр тока күчтүү, акчаларын айтып кыйын азыр. $100,000 нары тургандар бар. $100,000 бербей койгондор бар. Кыргызстанда азыр мына Бишкекте турат жакшы күлүктөр, мына Барагыз деген турат, азыр $200,000 сурасаң бербейт. Казакстанда республикасынан 2 машина утуп чыкты былтыр. Быйыл дайындан атат. Ошондой күлүктөрдү кармаш керек кыргыздар. Мен сыймыктанам ошо күлүктөрдү кармап, ошондой наркы республика, берки республиканы утуп турган азамат жигиттер бар, өтө катык сайыпкерлер бар. Бишкекте таластыктар бар. Ошолорго мен өзгөчө берем, молодец дейм.
Нарак бирактан Казакстанга жылда кирип президент кубоктарын утуп чыгышат балдар. Жоргодон, Күлүктөн, Кунандан. Биздин саяпкерлер күчтүү, Кыргызстан саяпкерлери өтө күчтүү. Ой, бактор, жөн. Аты дагы өзгөчө экен да, атын кантип тандап койдуңуздар эле? Муну ушу бактылуу болсун деп, биздин баг ачылсын дайыма Күлүктөн деп бактор койгонбуз. Ат тандаганда эмнелерге көңүл бурасыздар? Ат тандаганда ушу келбетин карап, ата энесин карап, аякта чуркаган кандай болгон. Ошолордон карайбыз да. Канча жаштарынан баштап чуркай башташат булар? Тайынан баштап эле чуркайт. Дайынына карайт. Дайында дайын болбосо, тайында дайын болбосо. Кунанга сактап коюшат. Өзү сактап чапкан жакшы да. Анан одон мен каламын деп эле чапсаң атың талкалап бүтөсүң да, эч беласы жок каласың да. Буну өтө неме болуш керек. Өзүң кармап, кичине сабыр кылыш керек. Аттын дайындап, атты неметип сабырлуу болуш керек. Атың дайын болсо чабыш керек. Дайын болбой эле атамдашып чабам дей берсең, ондо талкалап бүтөсүң атты. Аты жок эле кыласың. Мисалы үчүн атты 1 жыл даярдап, бир эле оюнга катыштырасыз? Боло берет. Ол деле болот. Ат дайын болбосо кереги жок чабыштын. Мен мисалы үчүн быйыл Ноорузда чуркады, ошодон бери чуркай элек мына. Нарак берагынан кичине удар болуп калат. Ону карайсың, муну карайсың, мына өткөндө ошо уткандан аркаңкы буту удар болду. Мына астыңкы буту кичине көккө кое койсом, бие тиштеп коюп будан болду. Азыр эми 31-не ошо сактап эми жакшы болсун деп эле карап ошого дайындап атабыз. Буларда деле биягын карасаң оягынан бир немеси чыгат да. Буларды постоянно карап ушу эч ошибка кылбайын деп ушуну карайсың да. Аттардын кандай оорулары болот? Атта ушундай чакан аттар Кудай сактасын. Ар панданыкин Кудай сактасын. Булардын көбүнчө колик болот. Колик жаман, ичи кармап калат. Ичи кармап калганда ошо шарт убагында врачты чакырып же өзүңдө дары болсо фрасамитти мочагонныйды сайып сийдирип үрбесең табар сыгышып жыгылат. Жаман да бул. Эң эле жаман оорусу ушу колик. Ичи кармайт. Ачка туруп муздак суу ичип алгандан шарт кармайт. Анан ысык келип билбей муздак суу берип койсо дагы кармайт. Булардын эң жаман оорусу ушул эле. Анан калганын карасаң эч оорубайт, Кудай сактасын. Ошондой жемдерин деле, сууларын деле бирдей температурада берет экенсиздер да? Ооба, саар менен уютуп коебуз. Уютканга овести уютуп коебуз, овес жүйүп калат. Кечкурун чайкап туруп, кичине кебек дробленкадан кошуп аралаштырып, биштекстик кылып эле бир да үстүнө кошо тургандарды кошуп, витаминдери болот, ошолордон кичинеден кошуп берилет. Кайсы хозяин кандай тапса ошондой витамин берилет. Кыскасы каражат көп кетет. Күлүк кармаш өтө кыйын. Ошо күлүк кармагандарга совсем рахмат деш керек. Ошолорду чөй жеми да өтө кымбат да булардын азыр. Өтө кыйын. Ошол күлүк кармагандар актайбы? Акчасын. Эми актагандар болот. Акта мынанча актады деш кыйын. Onun үчүн бир 10 чиста кроны бийең болсо, onu da toyuttandыран керек да. Ошонун арасынан сатып турсаң, колун алып, жакшы кулундарды алып, айгырың жакшы болсо, биелериң жакшы болсо, ошодон кулун алып анан сатып турсаң, онда айланып турат кичине өзүнүн акта. Анан эми бир бие, эки бие менен өтө кыйын. Onu кулундарын өстүрүшүң керек, витамин берип, onu тапташ керек, onu кайтара алып чыгышкан эле убакыт. А дегенде эле 1 жыл өтөт, а дегенде эле 2 жыл өтөт. О бактың болсо чуркап берет, бактың болбосо. Ондой бизде көп сайыпкерлер, күчтүү сайыпкерлер көп. Onu мен утам деп айтыш кыйын. Кудай буйруса утасын. Негизи эле дал ушундай күлүк аттарды жөнөкөй адамдар эмес, депутаттар, байлар карашат да. Олар содержать этет, карашат. Олордо жакшы да. Олордо көп витамин, эми акча көп жерде көп да. Мисалы үчүн мен азыр бир бие алгам, кредит алып 300 миң. Одон 2 кулун зорго алдым. 2 кулун алып, о кулуну сатып дагы башка бир бие алдым. Кыйын. Онун тойтун сатып алыш эле азыр 260 сомдон бир чук пресс. 25 сомдон арпа аласың 1 килосын. Эсептеп көрүң, onu содержать этиш өтө кыйын бизге. Өтө кыйын. Бизге окшогон карапайымга өтө кыйын.
А бизге азыр мал кармагандарга 5 неме болуп кредит берсе, 5%. 5% берсе, ондо болот. А биз 10%тен алып атабыз, өтө кыйын да. 10% айына келгенде төбүш керек. 15 миң, 12 миң, биринчи башында 15 миңден төксөң, кийин азыр акыркы немесинде 12 миңден төгүп атам мен. Бир 2 ай калды эми, Кудай кааласа кутулабыз будан. 5% берсе жакшы болмок. Жылкычылар кандай сапатка ээ болуш керек? Жылкычы, şu жылкы деп. Суббота базардан билбеш керек, эки айга чыгыш кыйын. Жаман жакшылыкта эле саар менен кетип алыс болсо кечке келиш керек. Болбосо жакшы адамды коюп кетиш керек да бир жака чыкканда. Биз иш жака чыга албайбыз да. Суббота базарда эле билбесин. Буларды суббота базарда эле кетип калсаң, булар ачка эртең чуркабайт. Булар саат менен караш керек. Суббота базарда эле иш бизге күнүнкү иш күнүнгө. Ошол саат менен каралат. Ой, доктор. Балдарыңызга дагы үйрөтөсүзбү? Балдарым 2 балам тең улакчы, экөө тең улактын аттарын багат. Олар да кичинесинде өзүм саяпкерлик кылып, олар да гүлүк чаптырып өстүргөн үчүн олар да ат кесибин тандап азыр улак чабышат, улакчы аттарын кармашат. Аттан жыгылып түшкөн учурларыңыз болдубу? Аттан жыгылып, ооба Токтогул 150 жылдыгында жыгылып, белимен 2 жаракат кетти ошо. Экинчи месттен алгам ошо Токтогулдун немесинде. Үчүнчү месттен беришти. Мындай акыркы күрүк дегенде биринчи кетип аткан элем. Анан о жерде Токтогулда узун кызыл лентаны финишке таштап койгон экен менин атым. Келип эле ошол жерден үркүп бияка таштаганда жайдагы элем жыгылып түшүп, белден 2 жаракат кеткен. 2 ай больницада жаттым. Анан 6 ай ат минбейсиң деди эле. Жок, 3 айдан корсет байлап эле кайтара ат минип баштадым секин. Көп жыгылдым аттан, травма көп болду. Мына жерде байгеде жыгылып, баштан 2 жолу травма алып болдум. Сотрясение болду, 2 жолу больницага түшкөм. Ол жерден белден түштүм. Атта жүргөндөн кийин травма болот сөзсүз. Одан эми Кудай сактасын, эч коркпой, эми жыгылсаң жер көтөрөт да. Ошо боюнча эле таштап атпайсың да. Тай үйрөтүп атканда канча тепки жеп, канча жыгылабыз. Кайтара ушулар жоштайды, ушу сыйлап, сыйпап атып, жини келсе ham сыйлап, сыйпап, көзүнөн берип, мынаны кашып жүрүп, акыры өзлөрү мынаны жакындайт. Өзлөрү болду, сенин колуңа дедик да. Жем бересиң, сахар бересиң, алдайсың, мынантип сылайсың аны. Мына эч жака барбайт мына. Турат мына. Мээрим берип карайт экенсиз да? Берилет. Өтө канча атка жакын болсоң, ат да ошончо жакын болот адамга. Ат адамдын канаты ошон үчүн айтылат бизде. Кыргыздын немеси. Буттарынан бери тренировка кыласың да, ушу такалатканга бер бутуңун десең берет да мынандай кылып. Анан ошо малда минип келгенде мындай уруп койсоң, кийин такалаганга оң болот да. Минип келгенде сөзсүз алып туруп мындай, мынча ташты алып туруп, мындай уруп коюш керек бутка. Ушу жашынан бери үйрөтсөң, такага да жөн турат. Муну менен заниматься керек, ошо. Ишиң ушул болгондон кийин до конца ишиң апарсың. Бая кыргызда айтмакчы, орокчу орогун урсун, кетмен чапсын дегенде биз жылкычыбыз, жылкы менен биз өмүр бою эми. Бул рекорд деген Кунан гүлүк. Бул ушу жерде туулган, ушу сарайда. Мунун апасы атлетика деп көчмөндөрдө 7-орунду ээлеген. Одан кийин Манас оюндарында бир чуркады, канча утту. 9-майда уткан Ысык көлдө атлетика. Ошол эле жылы Мергороддо экинчи болгон мунун апасы. Ошодон мунун апасы да гүлүк болгон. Атасы Россиядан келген, чистокровный горожан деп нерде Арзыбаев Талгат ошо Россиядан алып келип чукумдаштырган ошол жерде. Ошол линиядан күчтүү линиялардын бири. Эми быйыл Кудай кааласа 31-ине дайындап атабыз. Бул деле кадимки аттардай жем сууларын бересиздер? Ооба, бул деле ошо. Баары жок ат бирдей эле каралат. Только ошо немелердики, улактардыкы бир эле мал жейт кеч. Булар 2 мал жейт, обедте жейт, кеч жейт. Тренировка кылган үчүн 2 мал тамакта булар. Бул аттын эмне өзгөчөлүгү бар? Мунун өзгөчөлүгү эми булар деле ошо.
Бәр жол эле башы какшөк мына тамырларынан бери чыгып турат. Мына ганаж кичине кеңири көкүрөк бәр жол жайында пиястары бүт бәр жол мына немелери жайында бәр жол жакшы. Сиыр бар. Бул сәл көчтүүрөөк бул. Будан жеңилдери бар. Жеңилдери болот. Буну азыр кыйнабай эле секин аламанга сактап атабыз. Өтө жакшы жоош. Үстүнө жаш бала отурса деле тартпай жүрө берет. Айдасаң кошот камчы көрсөтүп. Атак мындай жүрсөң өзү жүрө берет. Өтө жоош. Ошо мүнөздүү жоош. $5,000 $7,000 бербейт да буларды азыр. Булар ата-энеси эле о жактан келип атпай атайын. Асыл тукум кылып неметкен үчүн булардын баасы кымбат. Зарыгы эле 5.000 сатып беришсе хажайындар. Атак сатылбайт. Сатпай өзлөрү неметет ушу. Оюндарга кошуп Кыргызстан немесин чарайын деген немеде үмүттө да немелер. Хажайындар. Биз эми мен саяпкер болуп ушулар таптап дайындайм. Дун желбиретип желегин. О жерде да Кыргызстан Республикасынан келди деп утканда биз ошол жерде өзүңүн атың уткандай болот да. Биз барып көрүп келебиз да. Ой, молодец деп. Ар бир оюнду калтырбай көрсөңүз керек анда. Барып келип, эми ояка барбасаган бияктан прямой телефон деген бар. Прямой көрсөтүп турушат ояктакылар. Таныштар бар да. Башта алды мына кунаны стартка кетти, мына жаат болду. Баар жогун неметип прямой эфирде алып берип турушат телефондон. Телефондон көрүп турабыз да. Башталгы чакты ушу бүткүчөктү, кимутту, кимдин аты кетти. Ушун полный көрүп турабыз. Чет өлкөлүктөр ушунча келели дейт экен. Келип ушул жерде тотализатор ойноп чабайлы дешет экен. Биздики туура келбей калат экен да. Мындай караганда бул ипподром Бужетке караса, Бишкектин ипподрому Мерге карап барат. Чолподан атыгына да башка карап калат. Ошон үчүн олар немелер келбейт экен да ойногон. Баар жоон чогултуп бир немеге баш ийдирип, бир немеде кылса, нарактан, Казакстандан, Россияда, бүт эле Польшада, Россияда, даже Германияда кыргыз балдар иштеген балдар бар. Америкада кыргыз балдар иштеген немелери бар саяпкерлер. Өтө күчтүү биздин Кыргызстан ар жерде. Казакстанда деле помню таптаган биздин кыргыздар. Бүт знаменитый балдар. Олар келейин дейт эми бизде жок да мунуку сайызмалда караспал жок. Мурун ар бир совхоздон 20 ат карматат эле сезондо. Май, июнь, июль, август, сентябрда бүтөт эле. Ар базар пайга болот эле. Ками 6 пайга болот эле. Асты 12 пайга болот эле. Чоң байгелер болгондо. Пактаны планы толгондо дагы чоң пайга болчу эле. Аламан байгелер ошондо болчу эле. Майнтпон арбалар олну кымбат эле ошондой малдарды өткөзөт эле. Азыр эми алар жок. Только кыргыз байга болуп калды, алыска чабасың. Кунанды дагы, тайды дагы, аламан байганы дагы алыска чабалат. Эртеңки немеде да 31-нде чоң байгелер өттөт, ошо акчалай коюлат, анан чоң улуу байге болутат 32 километр жерге мынерден дом коюп атат. Ону ошол наркы учардын айылынан чабып, мына төлөкөнүн үстүнө адыр менен келип, адыр менен кудуш жерге ипподромго чейин келет дагы, карасматы. Ипподромдон бир круг тегеренгенден кийин 32 километр болот. Ого биринчи келгенге дом Батырдын неме канча жылдыгына жылда коюлуп атат ол. Былтыр Бишкекте болгон Таластык Шакин деген саяпкер уткан домду. Быйыл эми Куда каласа бир пешенеси бар утат да дагы. Ат таптагандар көп. Келишет, Куда каласа немелер, коноктор, олар чабат да. Кимге насыят, кимге буурган утат. Азыр көп. Оюнда жакын калды, аз калды эми. Мына жылкычыларга кеңеш айтып кетпейсизби? Жаңы баштап аткан ишине болсо, жылкы таптайм дегендерге. Кой. Оларга азыр жем да, чөп да кымбат, өтө кыйын. Эми баштайм дегенде башында 1-2 жылкы кармап башташ керек да, бирден башташ керек да. Анан сразу октомол болгондар же тойтка жеткизе албай, же биягын эптей албай калат. Азыр бир баланы кармасаң дагы ого айлык төлөш керек. 10 миңге иштебейт мисалы үчүн.
15 миңден айлық алса, onun тамақ ашы ол қиын. Атқармаш қиын, ол адамды иштетіш керек. Biz hazır өкмөттүн ичинде иштегендер айлыгыбыз начарда. Мен жылкычы болуп иштеймин. 8300, 8500 алам. Суббота, воскресенье билбейсиң. Талада жылкыларды карайсың. И еще плюс мынерден ушу үлүк таптап тренер болуп балдар менен. Мынандай жумуш бергиле деп өзүм катык жумушунда өзүм кошо чыгам. Өзүм минут чыгып бир сыйра дагы текшерем кайсы аткандай болуп атат, неме болуп атат. Колум бошунда өзүм минем. Ушундай. Бул суббота, воскресенье жок, базар күнү дем алыш жок бизге. Только ат мененсиң.